Ош шаарында жарандар массалык түрдө бет кап такпай жатат. Көчөлөрдө, коомдук жайларда, базарларда жана коомдук транспортто бет кап такпай жүргөн жарандардын жана айдоочулардын саны күн сайын өсүүдө. Шаар аралап бет капсыз жүргөн жарандардан себебин сурап көрдүк. Алардын айрымдары ден соолугуна байланыштырса, кээ бирлери ар түрдүү жүйөсүз себептерди айтты. Азыр көчөдө жүрөм да, общий жерге чыкканда тагып алып, маршрутка, автобустарга чыкканда азыр жүрөм го. Негизи күн сайын эле тагабыз ооба. Базарларга түшкөндө, маркеттерге түшкөндө тагабыз, коомдук жайлардачы. Көчөдө болсо такпайбыз. Ошол баардыгыбыз тагышыбыз керек. Мен азыр таштадым эле, машинадан түштүм да, анан жаңы алам деп кетип атат элем аптекага. Открытый жерде такканга неме болду, уруксат берди го. Такпай жүрө берсеңер болот деди. Анан мындай закрытый жерге кирсеңер таккыла деп атат. Жүрөгүм ооруйт эди. Анан көп мындай таксам напазым кысылат. Азыр тактыгы 5 минуттен алып тагып атабыз. Бүгүн өлкө боюнча 37 жарандан таажы вирусу аныкталган, анын ичинен 14 жаран вирусту кайдан жуктуруп алгандыгын билбей жаткандыгы айтылды. Алар акыркы жолу ким менен байланышта болгону дагы белгисиз болууда. Источник инфекции табылбай алган учурлар да көбөйүп атат. Мына өткөн суткада ошо 37 учурдун 14 учурунда бүгүнкү күнү ошол источниги табылбай, кайсы жерден кандай шартта жугузуп алгандыктары бүгүнкү күнү дагы эле изилдөөдө туруп атат, тактаганга аракет кылып атабыз. Мына ошончо дагы ошол кайсы жерден жугузуп, ким менен контактта болуп калгандарын айта албай, бүгүнкү күнү ошо мына 14 учурда ушундай шарт менен кездешип атабыз. Жарандардын өз ден соолугуна жасап жаткан кайдыгер мамилеси илдеттин дагы да жайылып кетүүсүн шарттайт дешет адистер. Түшүндүрүү иштеринин байма-бай жүргүзүлүп жатканына карабай, санитардык нормалар жарандар тарабынан сакталбай жатат. Мындайда коронавирустун дагы да көп катталуу коркунучу жаралат. Андыктан ар бир жаран өзүнүн жана башкалардын саламаттыгы үчүн коюлган талаптарды так аткаруусу шарт. Буларга деген тыкыр мындай жазана салып, ар бир менен мындай иш алып барганга аябай кыйынчылык туудуруп атат. Ошон үчүн мен кайрылып кетет элем бул жерде Ош шаарынын тургундарына, ошондой эле Ош шаарына келген конокторго бул маскасы жок жүрүүгө азыр кооптуу болгондугуна байланыштуу маска менен жүргөн өзүнүн эле ден соолугуна зыян келтирбеген жакшы шарттардын бири болуп эсептелет деп айтат. Вирусту жайылтпоо үчүн өкмөт алдын алуу иштерин жүргүзүп, маалымат борборун түзгөн. Ош облусунун аймагындагы жана Ош шаарынын жашоочулары вирустун белгилери байкалса, 118 номуруна чалуусу керек. Мында тийиштүү адистер бул тууралуу дарыгерлерге кабарлайт. Анан өзүнчө дене табы көтөрүлүп, же бир курук жөтөлдөр болуп, ушул именно ковид илдетинин бир симптомдору деп коебуз, ошондойлор болгон учурда 118 бекер акысыз телефон чалуу линиясы менен байланышса болот. Ал жерде ошо биздин специалисттер, адистерибиз жооп беришет да. Анан эгерде действительно ошол эпидемиянын жанакындай сурамжылап көрөбүз, анан кийин эгер туура келип бир аз бир коркунуч же болсо ошого бир подозрительный боло турган болсо, анда биз атайын азыркы түзүлгөн мобилдик бригада деп коебуз. Ошондо мобилдик бригадага өткөрүп беребиз биз передавать этип. Мобилдик бригада ошол жерде жеринен алардын үйүнөн чыгып же башкалар менен байланышта болбошун камсыз кылуу үчүн жеринен барат да, ошол жеринен анализин алышат. COVID-19 лабораториялык тастыкталган оорулуулар менен байланышта болгон жарандардын саны 9272. Кыргызстан боюнча обсервацияда 1693 адам жатат. Ушу тапта стационарда 472 киши дарыланып жатат. Ал эми өлкө боюнча вирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 2166-га жетти. Анын 1168-и айыгып үйүнө чыкты. Тилекке каршы вирус 26 кишинин өмүрүн алды. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, Самат Сайдаматулу, жаңылыктар.